Саламатсыздарбы? Сиздер менен дагы жүз көрүштүргөнүмө өтө ыраазымын, кубанычтамын. Барыңыздарга бейпил түн каалап, сиздер менен жанадан мен. Сиздерге мен бүгүн эмне айткым келет? Жаштарга гана бир аз кайрылгым келет. Себеби ушул өзүмдүн бизнесимден сырткары анда санда жумасына 1-2 жолу Москванын булуң бурчундагы сот болуучу заседанияларга дагы переводчик катары барып эмгектенип келем. Кыргыз өзбек тилдүүлөрдүн, күнөөкөрлөрдүн ошолардын сүйлөгөн сөзүн орус тилине которуп, переводчик болуп кызмат кылам. Анан ошондо аябай көп азыркы жаштарда ушундай өтө көп болуп аткан учурлар, кездешип аткан учурлар, ушул мен сотторго баргандан ушу 1-2 гана сот ушул мушташ түшкөн балдардын сөздөрүн котордум. Калган соттордун баардыгы ушу наркотик боюнча, наша тууралуу камалган балдардын сотторуна катышып атам да. Жалаң эле өзүбүздүн кыргызстандык жарандар, аябай жаш балдар, ушу жаштары 20-дан 30-га чейинки курактагы балдар, кыргызстандык өзбек жарандар, анан кыргызстандык өзүбүздүн кыргыз жердештер. Ошолардын сүйлөгөн сөздөрүн орус тилине которуп көп сот заседанияларга катышып жүрөм. Ошоларда ушунчалык жүрөгүм ооруйт, колуман келсе ошол жерде жардам бере бергим келип кетет, ушунчалык. Бирок эми мен переводчик болгон үчүн эч кандай жардам бере албайм, бирок көбүнчө дагы алар туура эмес сүйлөп койгондо сөздөрүн тууралап дагы которуп алып жүрдүм да. Кээде ушул коюлуп аткан күнөөгө сиз ыраазысызбы деп айтса, ооба деп да коюшат да. Анан ошону ооба дебегин деп, анан башкача чечмелеп дагы которуп соттон да урушуккан күндөрүм болгон. Ошондой эле болгон ушу бир сот заседаниясында болгон эле бир окуяны айтып берейин. Бир жаш эле бала экен, жашы 21 жашта. Эмне болуп түшкөн? Ошо өздөрү эле постава менен түшүптүр да. Наркотик менен постава менен түшүптүр. Ушул метро Дмитрий Янгелевадан түшүптүр бул бала. Ошол жерде кармаган милициялар келип күбө катары, күбөлүк өздөрүнүн эмесин айтып атышат, кандай кылып кармалган жолдорунчу. Ошону угуп турсаң, кандай эле ошол бала ошол токойдун чекесинде нарак пиратта карап жүргөн ушу милициялар баамдап калат. Значит, буларга бирөө саткан да, бирөө мисалы үчүн информация берген. Ансыз жөндөн эле бирөө көчөдө наркотик издеп жүрсө, аны милиция келип кармабайт болуш керек деп ойлойм да. Анан ошол бала айтып атат, ошол көчөдө туруп телефонун утур карап, ар жерлерди карап жүргөн экен. Анан бул милицияларга информация түшүптүр. Ушундай ошол жерден ушу наркотик табылып, ошол жерде ошол бирөө ушу наркотикти барып алыш керек деген ушундай информация түшкөн экен. Ошону барып карашса эле чындап эле ушул өзбек улутундагы кыргызстандык өзүбүздүн жердешибиз ошол жерде телефонун карап, нарак пиракты издеп, ошентип жүрөтмүш да. Анан милициялар барып, анан кийин баланы кармашыптыр. Кармап, колунда телефонун алышып, телефон чукуласа, ошо телефонда Facebook'тан ошол жердин ошо наркотиктин бекитилген жеринин местоположениясы көрсөтүлгөн экен. Ошондон улам ошол бала сот жазасына кабыл алынып аттыр да. Анан ошол жерде сот заседаниясында ошол бала айтып атат, ошол метро Дмитрий Янгелевадан ошонун жанындагы эле Краснобогатырская деген улицага алып барып бер деп эле айткан. Бирок наша бар экенин мен билбегем деп айтып атат. Эми канчалык ал чындык эмес экенин билбейм. Бирок бир жакшынакай, бир ден соолугу чың, бою башы түз, бир жакшынакай эле, бир ата-эненин ушул сүйүп багып өстүргөн эле кулуну да. Сүйлөгөн сөздөрү ордунда, баскан турган ордунда, акыл эси жайында бир жакшынакай бала. Эми ушул наркотик менен 18 жыл берди да ушул балагачы. Мен ушул баланын 3 сотуна катыштым. Сот ушу аркага жылып отуруп 3 сотуна тең катыштым. Эң акырында ошо 18 жыл менен ушул бала кесилип кетти да. Ушул баланын ар бир сотунда жүрөгүм ооруп жүрдү. Бул эле баланы эмес, бүт бардык катышкан соттордун бардыгына чыккандан кийин жүрөгүм ооруйт да. Ушу акыркы кездерде ушундан отказ деле кылып койсомбу деп да ойлоп калдым. Мага кереги жок, мен ошо котормочу болбой деле коеюнчу деп да ойлоп калдым да. Себеби сот заседаниясы бүткөндөн кийин ушунчалык ошолордун айтып бергенин угуп отуруп, жүрөгүм ушунчалык ооруй турган болду.
Ошондон улам азыркы жаштарды чакырып кетмек элем. Эч качан жеңил тамакка алданбаңыздар, сураныч. Бул наркотик, жаман ошо алдоо, арам нерсе менен тамак таап акча тапкан бул болбогур эле нерсе. Азыр бир көп акчага иштегениңиздер менен ал кандайдыр бир себептер менен ал акча чыгаш болуп чыгып деле кетет. Анан өздөрүңүз дагы ушинтип 18-20 жылдап ушул чет жерде бирөөнүн түрмөсүндө жатып калган эң жаман азап деп ойлойм. Эч бир ата энеге ушул күндү ыра көрбөйм да. Өзүм энемин, өзүмдө да ушу 2 уулум чоңоюп келатат. Кудай кааласа, ушул балдарым да ушул жолго барбашын, ушунчалык Кудайдан тилеп, ошо дуа кылып жүрөм да. Ошол бала 18 жылга кесилип кетти. Ошол баланын адвокаты да айтты, 18 жылга бергенине мен жүгүрүп жүрүп, 20 жылдан ашык беребиз деген жүгүрүп жүрүп 18 жыл деп кылсам, ошого да ыраазы болбоду деп адвокат дагы сүйлөндү. Анан мен таң калып эле калып кеттим. Эми булардын соттун ишин, адвокаттардын кандай жеткизгенине менин аралашканга эч кандай укугум жок да, укугум жок. Ошондон улам ушул канча сотко катышсам, ошондон бир гана айтып атпайбы, бир гана сот кечеси ушул мушташып кеткен балдардын гана кечесине катыштым. Калган өзүбүздүн жарандар, өзүбүздүн жештеш балдар бүт баардыгы ушу наркотик менен чыгып атат, наркотик менен чыгып атышат. Ошон үчүн келечектеги жаш муундар жакшылап ойлонуңуздар. Ушул темир тордун аркасына эч качан түшүп калбашка аракет кылыңыздар, сиздерден өтө суранып кетер элем. Анан дагы өзүмдүн жакшы бир дос эжем бар, ушул Москвадан таанышып, Москвадан катташып жүргөн аябай жакшы дос эжем бар. Ушул эжемин дагы ушул эң чоң уулу биз көрүп жүргөнбүз, жашы 25-26 чыгып калган бала. Ушул бала дагы ушул чогуу бир кездерде чогуу жумушта иштеп жүргөнбүз ушул бала менен дагы. Эжеси менен чогуу иштейт элем. Анан эжеси ушул баласын да ишке киргизип алды. Ошондон баласын да көрчүмүн. Ушунчалык оор басырыктуу, бирөөгө бир жалган сүйлөгөн, бирөөнүн бир бекер нерсесин тартып алайын деген эмес, ушунчалык тартиптүү бала эле да. Ушундай тартиптүү бала. Анан ушу эже менен ал жумуштан мен чыгып, ушу декретте жүргөндөн көпкө ушу эже менен байланыша албай калдым. Ушу балам ооруп калды, жолдошум ооруп калып эле өзүм ушу көпкө депрессияда да жүрүп калдым. Ошол эже менен көпкө сүйлөшпөй калдым да. Анан эле бир күнү ушинтип сүйлөшүп калдык. Сүйлөшүп калсам эле айтып калды, уктуңбу, ушинтип балам камалып калды деп. Анан эле ой, эмне болуп кетти десем, ушу чоң уулум, сен билген тааныган чоң уулум камалып калды деп. Анан эмне болду эже десем, ушу наркотиктен түшүп калды, ошо досу машинаң бар, машина айдачу да, машина минчү. Анан ушу машинаң бар, досум бир жерге барып келбейлиби дептир. Анан ачыгын эле айтайын, ушу бир аз эме бар, ушу наркотик бар, ошону бир жерге жеткизсек эле болот. Анан досум жакшы төлөп берем дептир. Анан досунун көңүлүн кыя албаганбы, эми отти досун мен жакшы билбейм ба, ийне жибине чейин жакшы тактап да сураштан да корктум. Коркпогондо дагы апасын айтмак беле ийне жибине чейин. Ошентип баягы досу экөө кетип аткан жерден ушу дагы бирөөлөр сатып койгонбу, жолдон аркаларынан кууп келип милиция токтотуптур. Токтотуп эле анан багажникти ачыклады эле машинасын бүт текшергенде ошол наркотик баңгизат чыгыптыр да. Анан эле досун башка жака, буну башка жака бөлөк-бөлөк кылып алып барып отургузуп коюптур. Анан досу ал мурда дагы ошондой менен көпкө иштеп жүргөн бала экен. Жага ошол тааныштары үйрөткөнбү, же адвокат жалдай коюшуп, алар үйрөткөнбү. Ал бала кутулуп чыгып кеттир да. Ал бала эме деп айттыр: өзүм наша чекчи элем, ошого өзүмдүн долямды эле салып кетип атканмын деп ал бала ошол эмеден сурулуп чыгып кеттир да. А бул болсо байкуш ошо бир досу менен кетип аткан жерден болсо мурда кийин өмүрү андай нерсеге барбаган бала, түз жүргөн бала. Ошол досуна ишенип, досунун бир сөзүн кыя албай ошонундан кармалып калып, анан кийин мындан өзүнчө сурак алышса, бул эч оюнда жок эле. Ошо досум айтты эле, бир жерге алып барып беребиз деп айткандан эле жакшы деле маани бербей эле макул деп эле кетип атканмын деп ачыгын айтып, эми ушул бала ушу 10 жылдан ашыкка кесилип кетти да, ушул бала дагы. Эми ушул Россиянын, Москванын бир түрмөсүндө жатат экен. Эми ошондо аракет кылып акча топтоп, ата энеси, бир туугандары, тууган уругу менен акча топтоп,
ушул баланы ушу Кыргызстандын түрмөсүнө чыгарып кетишке аракет кылып, ошонун аракетинде апасы жүгүрүп жүрөт. Энеси байкуш ушундай жакшы, ушундай күчтүү, ушунчалык жакшы аял, ушул баласынын дартынан ушунчалык арыктап, ушунчалык бир азапка эме болуп кетти да. Байкушум ушунчалык бир тойдо жолуктук. Тойдон көрүп ушунчалык эме кылдым, күлүп жайнап отуруп эле ушу балам деле ушу тойдо ойноп күлүп жүрсө болбой беле деп эле ушул өкүнүч ушу каңгырыгы түтөйт да, көзүнөн жаш айланып каңгырыгы түтөйт. Ошону көрүп ушунчалык боорум ачыды чындыгы. Ошон үчүн азыркы жаштар ушундай жаман жолго барбаңыздар, сиздерден ушунчалык өтүнүп суранам. Өзүңүздөрдү аябасаңыздар дагы, ушул сиздерден үмүт кылып, сиздерди күтүп отурган ата энеңиздерди аябаңыздар суранам. Ата энеге баланын азабы ушунчалык чоң азапта, баланын азабын ата энеге бербесин. Илгертен айтылган да, балага ата энени көммөк парз дагы, ата энеге баланы көммөк, ушу баладан айрылган парз болбогон экен да. Ата эне баладан айрылып калсаң, ушунчалык көр азабы, тозок азабынан дагы күчтүү азап, ушул азап болот. Ошол нерсени да бир эске алып, ушул келечектеги чоңоюп келаткан муундар, жаштар жакшы нерсеге чакырып кетет элем. Эч качан жеңил тамак менен ушундай наркотик, ушундай бир болбогур нерселерди контрабанда менен заниматься этпестен, адал тамак менен, адал ак эмгек менен гана жакшы өзүбүзгө не болсо да жүзүбүз жарык, бирөөдөн бир коркпойбуз, жакшы жашаган, жакшы азыр Кудайга шүгүр жакшы заман. Курсагыбыз ток. Бир кездерде союз тарап, өзүбүз эгемендүүлүккө кирген жаңы ошол жылдары ушунчалык бизде кыйналып, бир сындырымданга зар болуп чоңойгонбуз. Бирок ошондо дагы элдин пейили ушунчалык жакшы болчу. Бир нанды дагы бөлүшүп жеп, бири-бирибизге кайрылышып жашаган элбиз. Ушунчалык мээрими күчтүү, ушунчалык бири-бирибизге күйүмдүү, жакшы калкпыз. Ошон үчүн азыркы жаштар ойлонуңуздар, барыңыздарды жакшылыкка чакырып кетем. Саламатта болуңуздар.